Санжырада селкинчек санат ыр деп серпилет. Жаңы сезон башталды, жалпыга айтсак белгилеп. Тапшырма, суроо, жооптор таразалап эл билет. Ыр куржуну сөгүлөт, ырыстуу ырлар төгүлөт. Анда салам айтып мекенге, Санжырага төргө өт. Санжырада селкинчек, санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 12-ден 2-ге чейин Санжырада селкинчек долбоору. Келген конокторубузду башынан тааныштырып өтөйүн. Дал ушул ансамблдин жетекчиси Орозбек Кашкаев агабыз өзү отурат. Жана дагы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Мунарбек Чобиев агам. Саламатсызбы? Гүлназбек Болсун кызы эжекем келип отурат. Маданияттын мыктылары Оончу Жазгүл Жумаканова эжебиз. Кубаныч Алиев, Гүлзар Сайнулова жана Рахат Иманалиев бир аздан кийин келип кошулса, кубаныч менен тосуп алабыз. Арыбаңыздар, ардактуу коноктор, кутман күнүңүз кут болсун. Жакшы келип алдыңыздарбы? Сонун. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Санжыра радиосунун жамааты, микрофонду тартып алыңыз. Санжыра радиосунун көрөрмандары, анан кыскасы радио угармандары, баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Абдан жакшы келип алдык. Анан мындай шаарыбыз жылдан жылга өнүгүп, жашарып, жаңыланып аткан сайын көчөдө кичине баягы тыгындар болуп, бирок ошончо да жетиштик окшойт, Ооба, эң негизгиси маанайыңыздар майрамдагыдай экен. Мунун дагы бир себеби бар деп уктук. Жакында бир чоң жаңылык болгону жаткан экен. Ошол жаңылык жөнүндө дагы айта кетели сөздүн башында. Абдан жакшы жаңылыгыбыз ошол Кыргыз руху фольклордук ансамблдин уюшулганына Кыргыз руху деп түзүлүп, Бишкек шаардык мэриясынын алдында ошо 20 жыл болот. 2005-жылы 1-июнда уюшулганбыз. Быйыл бир 3 күн жетпей, ошондо толук 20 жыл болот экен. Анан эли журтубузга эми көп эле концерттерге катышып келатабыз. Майда концерттерди көп бердик. Анан ушул 20 жылдыкка утурлай бир отчеттук концерт берип койсокпу деген жакшы тилек менен ошол 27 майда 18:30-да, туурабы жигиттер, улуттук филармонияда ошо 20 жылдык концертибизди берели деп камынып, чабынып, чуркап, кыскасы уктабай калдык, билесиз да. Тойдун болоорунан болот деп атканы бир кызык эмеспи? Азыркы күндө кызуу даярдыкта жүргөн экенсиздер. Даярдыкты бүгүн да көрсөтөлү. Бүгүн 3-3төн тизилип алып мына ак калпакчан жигиттер жана кызыл көйнөкчөн аруу кыздар жарышкан отурабыз. Селкинчекти күйлөнткөн отурабыз. Баарыбызга ийгилик болсун, Анда келиңиздер, дароо эле бир жакшы ырдан баштабайлы, анан сөздү улантарбыз. Рахмат, чоң рахмат. Окем айткандай, ошо 2005-жылы 1-июнда бирге чыкканбыз. Азыр андан бери 20 жыл өткөн экен, 20 жашка. Эмне деген убакыт? Чоңоюп, жакшы анда жаш балдар элек, ошо оке. Бирге эле чыкканбыз да анда деген. Азыр кайната болдук. Азыр чоңоюп атык. Анда ошо кыргыз рухунун илгертен бери аткарылып келе жаткан Адылбек Кыязов агабыздын обонуна таандык. Кел жигиттер, кел кыздар менен баштады. Келиңиздер. Çıkandan kılıç
саламатсыздар. Эң сонун чак түштө эле селкинчекти ушундай күүлөнтүп атсак, эми кечинде кандай болот билбейм. Селкинчек эле мындай күүлөнүп атса НТС каналында концертте эмне болду экен? Кызыктын баардыгы ошол концертте деп билебиз. Ардактуу биздин угармандар, көрөрмандар, селкинчек күүлөндү. Мына ушундай шаң менен башталды. Кудайым буйрса ушундай шаң менен улана берет. Жигиттерди, кыздарды бөлүп отургуздук, дагы жарыштырып койдук. Кайсыл жагына упай бересиз? Анда биздин түз байланыш номерларды айта кетели. 0312577798, WhatsApp номерубуз 702577798. Чалыңыздар, добуштарды бериңиздер дейли. Эми кыздар жака микрофонду суналы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлназ Бекболсун кызы экебиз микрофондун жанында турган экен. Концертке даярдык жөнүндө бир аз айта кетсеңиз, кандай бир өзгөчөлүктөр менен болгону жатат бул концерт? Жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу азыр бизди тыңдап аткан Санжара радиосунун угармандары, НТСтен көрүп аткан көрөрмандар, баарыңыздар менен бүгүн жакшынакай күндө саламдашып, жаркыраган күндө мындай куттуу студиядан жолугуп атканыбызга терең кубанычтабыз. Анан ушул биздин астыбызда боло турган концертибиз, Кудай буйрса эми баарыбыздын тилегибиз ушул концертибиз жакшы өтсө экен. Жалпы ушул өнөрдү сүйгөн, өнөрдү барктаган элибизге келип, кызуу кол чаап, бизди колдоп, биз менен кошо ырдап, бизге бир эргүү берип турса деген бир жакшы ниет, тилегибиз бар. Ушул учурдан пайдаланып баарыңыздарды ушул концертке чакырып кетели. Концертибиз жандуу болот. Ар бир ушул айтып кетким келет, ушул ар бир аткарыла турган ырлар, аткара турган номерлерибиз бир өзгөчөлүгү менен айырмаланат. Бир өзүнчө бир айырмасы бар. Мурда биз ушул 1996 жылы уюшулган Нарын райондук маданият үйүнүнүн алдында Табылдактанов агайыбыздын астында жетекчисинде уюшулган ушул Манас Руху театры ушул жалпы жумурай жүрүп билет болуш керек. Азыр ушул Бишкек шаарына келип 2025 жылдан баштап ушул Бишкек мэриясы маданият башкарманын алдында Кыргыз руху фольклордук ансамбль болуп эмгектенип атабыз. Ушул эми жалпы жонунан айтып кетсем, ушул биздин эмгек жолубузга 29 жыл болду. Анан ушул концертибиз баягы миң уккандан бир көргөн деген жакшы сөз бар. Баарыбыз эле ушул ким кайсы чыгармачыл инсан концерт бербесин, ушул концерт жакшы өтөт, жакшы болот дейбиз. Бирок ушул келип көрсөңүздөр, мен ойлойм, бир жандуу үндөн эс алып, бир эргүү алып, эс алып кетесиздер, бир рахат, сиздерге бир рахат тартуулаган аракет кылабыз дегендей. Ансарындай бир азыр эми кичине баягы табышмак болуп турсун, себеби ушул концертке келип көргөн эл мындай кайдыгер мамиледе болбой, бир эс алып кетет деп ишендирип кете алам. Бир эргүү алып кетет деңизчи. Себеп дегенде эми айтып кетким келет, эми жалгыз бир адам бул жерде концерт берип аткан жок. Жалпы ушул Кыргыз руху фольклордук ансамблинде 10дон ашык солисттер эмгектенебиз. Мына ушул ар бир аткаруучунун, ушул биздин ушул Кыргыз руху фольклордук ансамблинин солисттеринин баарын жандуу үн менен кандай ырдашат, кандай ушул чыгармаларды ырдап беришет, ошого күбө болушат. Эң сонун, андан башка да жаңылыктарын барганда көрөсүңөр деп калдыңыздар. Мунарбек байке эми 20 жыл деген айтканга өтө эле мындай оңой айтып койгонго, бирок эмне деген өмүр, ошончо жылдан бери бир туугандай болуп, кайсыл жерде жүрсөңүздөр дагы бири-бириңиздерди колдоп, чыгармачылыкта дагы, жеке өнүгүүдө, жеке аткарууда болсун дагы өзүңүздөрдү бири-бириңиздерди колдоп өсүп келе жатасыздар да, чогуу өсүп келе жаткан командасыздар. Кайда билдиң? Мен сиздерди ошол Нарындан бери тааныйм да. Билет окшойсуз. Ооба. Анан буюрса бул концертке дагы бир өзгөчө даярдыктар болуп аткан экен. Бүгүн дагы оркестр менен даярданабыз деп калдыңыздар, демек концерт жандуу болот. Буюрса, башка өзгөчөлүктөрүнө да бир аз сиз токтоло кетпейсизби? Буга чейин дагы командаңыздарда башка өкүлдөр да, башка солисттер да болду да. Алар да катышабы? Мына жогоруда Гүлназ айтып өтүп кетпеди, жалпы жонунан биздин ошо Кыргыз рухунун өзөгү 29 жыл деп.
Мына ошол 1996 жылы биздин устатыбыз Кыргыз Республикасынын эл артисти Табылды Актан агабыз ошо биздин Нарын музыкалык драма театрынан бир 6-7 артист бөлүнүп барып, ошол мына ошонун өзөгүнөн азыр биз кыргыз рухунда ошо мен экенмин ошо. Баштан бери келаткан. Ооба, 96-жылдан бери ошо чогуу келаткан. Анан бизде ошондо Нурлан Алакунов, ана Фарида Имашева деген ошо биздин негизи кыргыз рухунун эң основной состав ошол 3-үйлөөсү ошо Нурлан менен Фарида болчу. Алар баягыреки өзлөрүнүн баягы турмуштук ыңгайына карап нарын жергесинде эмгектенүүгө туура келди. Үйдүн улуусу катары баягы бир туугандарына, агаларына, эне карындаштарына ошо баягы көз баш болоюн деп шартына байланыштуу ошол нарында эмгектенип ошол жакта жүрөт. Бирок мына ушул биздин 20 жылдык юбилейибизге алар ошол азыр Балыкчы шаарында туруп атышат. Ошо Балыкчы шаарынан келип, Кудай буйрса бүгүн келет, оке алар. Бүгүн келип биздин репетицияга катышып атат. Өткөндө да катышып кетип атышат, баа шарттарына жараша. Кудай буйрса алар келип, ошол 3-юбилейибиз келип биздин катарыбызды толуктап, алар дагы катышып, биздин мурунку чыгармаларыбызга кошулуп ырдап, өзлөрүнүн азыркы ырдап келаткан өзлөрүнүн таланттарын дагы Кудай буйрса көрсөтөт. Эң сон. Баарын баштаган Табылды агайыбыз дагы келет болсо керек. Албетте, ал биздин устатыбызсыз биз эчтеке иш кыла албайбыз. Чындыгын айтканда баягы улуулар төрдө туруп көркүн көрсөтпөсө, улуулар өзүнүн акыл насаатын айтып турбаса, баягы биздин оке, биздин иште эле мындай өзүбүз баягы ийин баштык кылып, а кишинин башын аттап бир топ ишти кыла бербейбиз. Мунарбек айткандай. Не дедиң? Туура айттың. Мунарбек айткандай 29 жыл болду. Башында түзүлгөндө Манас руху деген театр деп түздүк дегенде Манастан спектакль коюп, Манас айтчу элек. Мында да кошо эки Табылбай өзү баш болуп, Мунарбек жандап ошол сахнада күпүлдөтө Манас айтылат. О, керемет. Деетиги Арсланбек. Аны айтпай кое турбайт. Жок эме. Арсланбектин сен аны багы бул жерде үнүм кылып атат, а диякта көрүп уккан башкача да. Арсланбектин санатынан бүгүнкү биздин үлгүлүү ырларга чейин ырдалат биринчи бөлүгүбүздө. Анан буйрса ар бирини обончу, ар бири талант жеке ырдайт. Анан биздин кыргыз руху ансамбль экенибизди көргөзөбүз дагы ошол аккордеон комуштун коштосунда, анан аягында баягы кыргыздын рухун, духун көтөрүп жүрөбүз. Мунарбек айткандай патриоттук ырлар менен бир жакшы ырыбызды жыйынтыктайбыз деген ойдомун. Анан кээде бар минтип айтабыз го, мына азыр биз баардыгы маданият тармагында жүрөбүз, урматтуу агайын туугандар. Бирок борки бийлик башындагылар менен биздин шаарыбыздагы цирк аябай жакшы оңолду. Эгер балдар менен бир жакшы бирдеме көрөмсөң, мен ушинтип айтам, циркке баргыла. Көңүлүңөр толот. Республиканын бардык театрларында азыр аншлаг менен спектакльдер өтүп атат. Эгер жакшы тарыхый спектакльдер көрөмсөңөр, ар бир театрга баргыла. Эгер куудулдар менен жаш эстраданын ырчыларын мен ушундай даңкылдак дүңкүлдөктү сүйөм десеңер, дворец спортко келиле. Ал эми спорт сарайга, ал эми кыргыздын нукура бир жакшы ырларын тынч отуруп угам десеңер, анда азыр мына филармонияда жакшы концерттер жүрүп атат. Филармонияга келиле, ошонун катарында кыргыз рухунун 27-майдагы жакшы концертине келиле. Сөз эмес бекен. Жардама жакшы болуп кетти. О, аябай жакшы болду. Азыр бизде телефон чалып бар экен. Кабыл алып угалык. Алло. Жакшы, арбаңыз угарман, таанышалы? Менин атым Казыбек. О, жакшы угулбай жатат. Менин атым Казыбек. Казыбек мырза, сизди угуп жатабыз. Мен кыздарга добуш берип коеюн. Кыздарга. Кызыл көйлө кыздар, Кыздарга коркпой эле добушуңузду бере бериңиз, мындай өктөм эле сүйлөп эле. Баары сени карашат деп мына кыздарга бир добуш. Сизге рахмат, чоң рахмат. Казыбек мырзанын жолун жолдо ардактуу угармандар, сиздер да добуштарыңыздарды бериңиздер. 0312 57 77 98. WhatsApp номерубуз 702 57 77 98. Бир упайды алгандан кийин кыздарыбыз да шерденип калды болсо керек. Азыр кыздарыбыз бир жакшы ырды ырдап берсе, кимиңиздерге кезек берелик? Же чогуу эле ырдайсыздарбы? Ага чейин дагы бир угарманыбызды кабыл алып алалык. Көңүлүбүз тынч болсун, балким балдарга дагы бир добуш келип калгандыр. Алло. Саламатсыз? Угуп жатабыз угарман. Бүгүнкү кыргыз руху ансамблине ийгиликтерди каалайм. Кыздар өзүнчө, жигиттер өзүнчө бир керемет кыргыз жыттанып, кымыз жыттанып, кыргыздын рухун көтөргөн
ансамбль булар бул кылым жашайт деп ойлойм. Концертти аншлаг менен өтсүн. Буларда таланттуулар аябай көп. Кубаныч Алиев менен Жазгүл Жумаханова чыгарып жүрөт менимче. Ооба. Өздөрүнүн ондорун элге жеткире ырдап жүрөт. Көңүрлүү болуп чыргай бер. Денсаулык каалайм. Концертиңер аншлаг менен өтсүн. Мен болсун жигиттерге. Мына Жигиттерге, ey жигиттерге баракелде. бар болуңуз. Көңүлүңүздөр жай болсун, сиздерге да бир упай. Эң сон. Келиңиздер анда Гүлназ эже. Кайсыл ырды ырдап беребиз? Биз ушул кыргыз руху фольклорлук ансамбльде мына 20 жыл болуп атат иштеп атканыбызга, анан ушул кыргыздын ырларынан түзүлгөн бир попури чыгармабыз бар. Ошол чыгарманы аткарып берели. Баракелде. Балдарга бир дем берип, күч берип баштап берели. Ошентип Кайгырбагыла деп, Эсеп бир-бир болду бирок. Бир-бир ооба, бир-бир азыр. Ай, кереметтир. Ай, баракелде. Ayrılığız bolu ve görüz. Tağdırga daim bir hoşluğum. Айыр эмес бекен, баракелде. Ай, жигиттер, ойлонуңуздар. Ey barakelde. Çayırtay girsiz eşleri sağıngan adam esleri Gömülden gitmey çirkin ay Oşun ayıldın salkın geçleri Gömülden gitmey çirkin ay Oşun ayıldın salkın geçleri Ойдой! Ай, баракелде. Жигиттердин ындыны өчүп калды го я. Ey barakelde. Даярдап отуруңуздар, Kızlar kıyımlar. Akçaları olsun cazdağı Kim bolsun alca şahdağı Salgında bıssam kızarıp Sen üstüne boş olayım Alcanım Ey barakelde. Ай, вали, вали. Öldün gitti çirkin ay Oşun ayıldın salkın Oşun ayıldın salkın Geçleri Ey barakelde. эмес бекен. Ey barakelde. Ай, дүркүрөгөн кол чабуулар жаңырсын. Угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз отуруп алып, ордунан толкундоо сезимдер менен кол чабып атат деп ишенем. Себеби дегенде бул ырды укканда чын эле баягы кыргыз ойгонуп, баягы жайлоодо жүргөндөй кыргыз жыттанган ыр деп айтса болот. Чындыгында жигиттер бир аз сабырлары суз тартып, эмне деп жооп берерин билбей, оозунан сөзү куюлуп. Эме сагынып калган айылыбызга апарып атышса кичине бир аз кичине мындай. Ыксырап атасыз, кымыздан да ичип албадым. Кымыздан. Чын эле кымыз жыттанган керемет отуруш болуп атат. Бизде телефон чалуу бар экен. Азыр келген упайларды кабыл алып алалык. Алло, саламатсызбы? Алло, Назгүл Алтыным, кандайсың? Жакшы, жакшы. Бул Кенжежем окшойт. Мен Кенжежең. Ооба, тааныдым. Кандай Алтыным, жакшы? Сонун, добушуңузду кимге бересиз? Саламатсызбы, Гүлназ эже, Назгүл эже? Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиздерге ден соолук. Үй бүлөлүк бакыт каалайм. Добушумду мен Гүлназ
Жас эже менен Назгүл эже көрөм. Ай, баракелде. Мына. Жазгүл эжеге деңиз, Жазгүл эжеме бердиңиз, ооба, кабыл алдык. Кийинки угарманыңыз эмне дейт болду экен? Алло? Назгүл акынова кошобурдай баштады. Эсенбек байкем, келиңиз. Бизге салам бериңиз. Бизге добуш бериңиз дейличи. Ооба, чогуу ырдап отурабыз бул жерде. Кимге добуш бересиз? Салам өзүңө ден соолугуң үчүн болсун. Бул кыргыз рухун жакшыртан болдулардын жакшырчылары бар. Бул Нарбек Жазгүл Табылдактан бол Нарын театрында 3 жыл запас болуп иштеген. Булар келген сайын эле айтып жүрөм эсиндеги жакшы тааныйм да буларды. Ийгилик ден соолуктар үчүн болсун. Рахмат байке, рахмат. Тиги жаш кезинен бери билет турбайсызбы? Бул Жазгүл Артыбактан да. Нарбек Күйүштан. Ооба. Көрүп отуруп жашарып аткан экенсиз. Эсенбек байке, добушуңуз кимге ошондо? Мен добуштем жигиттер таанбасын, кыздарга жок. Ай, баракелде. Бар болуңуз. Ай. Ооба, жигиттерибиз ансыз деле ындын өчүп отурду деле. Кийинки угарманыңыз кимге берет болду экен добушту? Саламатсыз, келиңиз, таанышалы. Токмоктон Индира. Индира эже? Добушум Гүлназга. Гүлназ эже, кыздарга. Ай, баракелде, бар болуңуз. Азыр Гүлназга эле өкүм сүймөдү. Азыр добушту алууну токтото турайын. Жигиттерибиз ыйлап ийбесин. Бир мүмкүнчүлүк береличи. Добуш токтогонго. Бизде мүмкүнөтпөй жок. Манас айтып кирбейсизби? Ошондо жигиттер Кана ак көйнөгүн кийип алып, ак калпагын башына кондуруп алып дейсиз. Кондуруп алып. Асбаптарын колуна кармап алып, азыр бир шаң менен келди го. Кана көрөбүз. Кана жигиттер, Жашыл гүлдөй жайкалып, айылды сонун түрлөнткөн, ак жибектей буралып, балапандай тең өскөн. Басканы сонун маралдай, биздин ала тонун, ай. Кыздар-ай, ой кыздар-ай. 15-инден ай толуп, жарыгы тону жапкандай, таң сөгүлүп жаркырап, алтын нурун чачкандай. Көркү бир сынды бет айдай, биздин көңүлү шат, ай. Кыздар-ай, ой кыздар-ай. Калыкылдап көлдүн үстүндө пароход жолго чыккандай, канатын тарапка түрдүк деңизде чардап жаткандай. Кызыл бир нурду бет айдай, биздин кыргызча, ай. Кыздар-ай, ой кыздар-ай. Басканы сонун маралдай, биздин ала тонун, ай. Кыздар-ай, ой кыздар-ай. Жок эмес бекен, баракелде. Биздин кыргыз рухунан аялдар-ай деп анан. Эми чын эле кыргыз рухунун кыздарын азыр карап турса көз тойбойт да. Караңыздарчы. Кып-кызыл көйнөктөрдү кийген, сулуулугу биринен бир өтөт го чиркиндигине. Биздин деле көйнөктөр бар болчу. Тим эле карасаң ырдагың эле келет. Ооба, негизи биздин деле кызыл көйнөктөр бар болчу. Ооба, эми добушту көрөлү азыр. Көйнөктөр болгон мен сенин аялың менен менин аялым аны кайка сатып ийгенин билбейм. Бизде азыр добуш берейин деп келген угарманыбыз бар экен, кабыл алып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Алло. Арбаңыз угарман таанышалы?
саламатсыңарбы? Саламатчылык. Ким болду экен? Мен ушу Кочкордон келип, ушу Бишкек шаарынан ушу Санжараны көрүп отурам. Атым Гүлмира. Гүлмира эже. Гүлмира эже биздин Көкжар айынан келдим. Сонун. Эми бул таланттуу кыздарга, балдарга сөз жок айтып отурса, ырчы десе ырчы, манасчы десе манасчы, огончу десе огончу. Төрт таралып келген таланттар деңизчи. Жалпы жамаатына таажим кылам. Астыдагы кое турган концерттери жакшы аншлаг менен өтсүн. Колдон келсе барууга аракет кылам. Келиңиз. Кошуна колом тууган урук менен келиңиз. Каалайм. Рахмат. Добушуңуз кимге ошондо? Концертиңер эң жакшы маанайда өтсүн. Айтканыңыз келсин. Аман болгула, ден соолукта болгула. Рахмат. Добушту кимге дедик? Добушту жигиттерге берем. Баракелде, мына. Баракелде. Сиз дагы ардактуу угарман добуш берсеңиз болот. 0312577798 сандарын териңиз. Алло. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Таанышалы? Таанышалы, мен атым Темирбек Каленов. Темирбек Каленов агабыз угатабыз сизди. Рахматжан болом, Жазгүлдүн бөлөсүмүн. Жазгүл эженин бөлөсү экен. Жакшы кандай жакшы. Бизге добуш берейин деп, Не берейин деп чыктым. Мына бөлөм десе өлөм, Мунарбегим Тарыбына Темирбек 20 жылдык концертиңер жакшы болсун. Тарында окшойт кыйт эткен сөйлөп отуруп калды. Ошол 20 жылдык эмеңер куттуу болсун дагы. Мен тааныбаган кыргыз эл жокко дейм. Баарыңарга чын ден соолук, узун өмүр, ушунча элдин көңүлүн ачып, жаркырап жайына урдап жүрө бере койгула. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин, бар болуңуз. Силерге кааларым эмне, ушу чыгармачылык, анан үй бүлөдөгү бакты, каалай, уул кыздардын урматчылыгын көп калсайган, ашка кемпир болуп, Нарбек. Айтканыңыз келсин, чоң рахмат. Жүрө бере койгула. Добушту сизге берди. Мунарбек байкем тарын бастыр дейт, бирок Мунарбек байкем тарынгансы отуруп калды. Эми үйдөгү башка бирөөнү чалдырыңыз. Мунарбек байкем жака дагы добуш бериңиз. Мен таарынып калбадым. Репетицияга катып барам. Дагы бир угарманыбызды кабыл алып, анан кийин кыздардан бир жооп күтөлү. Алло. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, угатабыз. Мен Бишкектен чалып атам. Ушул кыргыздын салттуу маданиятын көтөрүп аткан чоң ушул ансамбль мындан да чоң масштабка жетсин. Бардыгына ден соолук, ийгилик каалайбыз. Добушумду кыздарга берем. Добушту кыздарга. Ай, баракелде. Ат чабым эле алдыга кеттиңиздер эми кыздар. Жигиттер билбейм кандай ырдаш керек эми ашыш үчүн, Азыр кезек кыздарда. Кыздар кандай жооп берет болду экен? Эми балдар бизге кыздар айдап атпайбы? Биз жигит айдап ырдап берели. Ооба. Өздөрүндөй жооп берели. Андай жооп бербесек, балдар капа болуп калышат. Келиңиз. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо бизге кошто ойноп берип койсоңуз. Кеттик анда.
кыздардын мындай ырынан кийин жигиттерибиз сүрдөп эле калды, эмне айтарын билбей калды. Азыр даярданып турсун. Мен микрофонду Жазгүл эжеме сунгум келип турат. Өзгөчө таланттуу обончу эжекебиз Жазгүл эжем. Ынагым бар жигитай деп калдыңыз. Өзүңүздүн ынагыңыз менен өмүр бою кол кармашы үйдө да, чүйдө да, концертте дагы, кайсыл жерде болбосун чогуу жүрөсүздөр. Ойдо да, тоодо да, дөңдө да, түздө да дегендей. Жайлоодо да, кыштоодо да дегендей. Жеңил элеби негизи чогуу эле жүрө берген. Кургакта да, баттакта да. Айтпаңыз. Мунарбек даже бильярд калса, бильярдта да жүрөт да. Ойчок антычан. Жакасы кирдеп калбасын деп жүрсө керек да, караңыздарчы жакасын актыгын. Урматтуу Санжара радиосунун угармандары, НТС каналынан көрөрмандары көптөн бери сиздерге келе элек болчубуз, Кыргыз рух ансамбль. Бүгүн келгенибизге абдан кубанычта болуп атабыз. Анткени концертибизди жакында 27-майда филармониядан берет элек, ошол эки концерттин алдында дагы бир ошо угармандарга да отчет берүү катары келип калганыбыз абдан жакшы болду. Чакырганыңыздарга рахмат. Анан үй бүлө болуп мындай жумушта иштеген чыгармачылык адам экөө тең үй бүлөдө экөө тең чыгармачылык жолдо болсо анда жакшы. Биздин оюбузча биз ушуга көнгөнбүз. Кудай өзүңдүкүн айт, элдин баарынан сүйлөп эле. Кимге кандай айтып атам, Кудайга шүгүр. Мунар бөкөбүз деп айт. Кайда жүрсөк дагы. Ойдо да, эми сүйлөтөсүңөрбү? Жок, сүйлөтпөйсүз. Бир чети жакшы, бир четичи кечирип койдум, мындайдан Назгүл айт. Үйгө баргандачы мындай жумуштан келдим, бир жаңылык айтайын десең, чогуу эле жүрөт. Оода. Чогуу эле жүрөт. Анан кайра жумушка келип түндө үйдө ушуна окуя болду деп айтайын десең, чогуу эле жарыңда да. Биягынан. Билбейм. Кызбаке жооп берсем. Жоопту кабыл ала берели, ушундай эле. Эми шүгүр эле деш керек. Жаманбы, жакшыбы, казан аяк кагышат деген бар. Ар бир үй бүлөдө зымга тизгендей эч ким жок. Кудайга шүгүр. Жаке экөөбүзгө жакшы эле, Кудайга шүгүр. Экөөбүз чогуу жүрсөк деле жаңылыктарыбыз түгөнбөйт биздин. Казан аягыңарды билбейм, биз апам бөлүнгөндө жаңы тирлик болуп атасың да 5 чыны берген, ошол 5 чыны деле сынбай үйдө. Сен көп алып турсуң, оке, экөөбүзгө экилек күрүшкө болчу. Жакшы. Ошондон бери мына очор бачар болдуңуздар, шаар болдуңуздар, тайыне таята болдуңуздар, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болдуңуздар, элдин батасы менен агарып көгөрүп атасыздар. Айылдан чыккан жол мына ааламга кетип атат. Сиздердин ырларда азыр дүйнө жүз ырдай баштады керек болсо. Демек, бул жакшы туура жолдо баратасыздар. Эр шаркак жүргөнүңүздөрдүн сыры да ошондо болсо керек да. Чыгармачылыкта жетишкендик, демек, жетелешип алып, бир багытта жүргөнүңүздөр болсо керек, ыр чыры жок, каякта жүрөсүң билесиң дегендей. Эми эл катары деп калдыңыз, жакшы жоопту кабыл алдык, дагы телефон чалууларга көңүл буралы. Кимге добуштар келип жатты болду экен? Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатчылык айланайын. Саламатсыз. Таанышалы? Мен Жумгалдык апаңмын. Жумгалдык апам? Алмагүлсүң айланайын. Барсызбы? Алмаш эмесмин. Мен бүгүн Назгүл деген. Назгүл айланайын. Силерге тунук эфир. Рахмат. Өмүрлүү ден соолукта болгула. Бул кыздар балдар илгертеден бери эле ырдап жүрүшөт. Жакшы баары ден соолукта болсун, чыгармачылык ийгилик каалайм. Рахмат. Мен дагы 70-ке келгем. Балдарга да чоң рахмат, кыздарга да рахмат, добушум кыздарга. Анан Назгүл кызым. Ай, бар болуңуз. Жумгалдан байланышка чыгып, ошо нарын жактан экен, дароо эле билди. Кыздарга добушумду берем деди го. Кыздар добушуңузду сүйүнүү менен кабыл алды. Азыр добуштар чындыгында кыздар алдыда келе жатышат, жигиттер. Бир нерсе кылбасаңыздар болбойт. Кандай жооп болот? Биздики деле келатат. Азыр дагы бир угарманыбызды кабыл алалык. Алло. Бер, жигиттерге берчи. Арбаңыз угарман, таанышалы? Мен Карабатан шаарынын Алтын айылынын тургунумун. Сиздердин көрүүчүңөрмүн, угуучуңармын. Атым болсо Чынар. Чынар эжебиз. Ийгилик, өзүңө ден соолук, Назгүл алтын. Рахмат. Алмагүлүңүз каякта эки жаркылдап жүрөт. Алмагүлдү жумуштары болуп калды, Кудайым буйрса келет кайра өзүнүн ордуна. Тиричилиги барда. Бүгүн жакшы ырчылар келиптир, жакшы ырчылар келиптир. Сенин таланттарыңа таажим, өздөрүнө ден соолук, аман болушсун, бар болушсун.
чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Эми кыздар жакшы упай алып атат, мен балдарга берип коем. Болду, балдарды бир кантип койдуңуз. Рахмат, Чынар эже. Бар болуңуз. Ырас кылбадыңызбы, Чынар эже? Ырас кылбадыңыз, бушун жөн эле койбой деппи? Жок, бул жанагы кыз кумайда болуп келатасыңар да. Кыз кумайда жетип барып кызды чопа-чоп деп өт го. Биз даже өппөй өтүп кетишибиз мүмкүн. Мына. Кийинки угарманыбыз эмне дейт болду экен? Жигиттер ардана баштады, чычалай баштады. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык, Назгүл. Турат байке. Ооба. Келиңиз. Сизди эки жакта талашып атышат өзүмдүн байкем деп. Кеч күйүсүп калып атам. Рух ордо деп эле, кыргыз руху деп элечи, ошо мен туугандарымдын үндөрүн тааныдым. Жазгүл менин жээним, Мунарбек күйөө бала жээн, Оросбек менен Гүлнасты тааныдым. Анан аккордеондо ойногон ким болду экен? Анан дагы бир кыздын Кубаныч Алиев да, тааныган жоксузбу? Кубанычты айтып койбойт белем, ал эмне болот деп. Турат байкеңдин Кубаныч. Гүлзар Сайнулова деген кызыңыз. Кандай? Гүлзар Сайнулова деген кыргыз рухунун да бир мүчөсү. Мурзабекова экенде ошентип ойлоп аткан болчумун да. Жок. Мен кыргыз рухун эми жакшы билем. Өтө тааныйм, мен туугандарым алдык жерден. Билет болсо забронировать этип алып койгонбуз, концертке барабыз ал. Колдойбуз, коштойбуз. Анан ийгилик каалайм жигиттерге да, кыздарга да. Ушунчалык канча 20 жыл болду уюшканыбызга. Бул официальный түрдө уюштурулган, ага чейин 29 жыл болуптур. Жок, ага чейин нарында иштеп жүрүшкөндө кимден Табылдактан астында ошакта иштейт деп ошентип. Бул улардын 30 жылга жакын стажлары жакшы эле ырларын дайыма угабыз, дайыма билебиз, тойлордо жолугушуп жүрөбүз дегендей колдойбуз, коштойбуз. Ошол Добушуңуз? Добуш бериш керекпи? Ооба да. Өкөнө тең эле бирден добуш берип коюп атам. Мен анткени байке. Эми карачы эми байке деп мына караңызчы. Эме күйөө баланы деген дагы жакшы сөз бар, Тайке. Тайке деген пир болот деп жээниңиз кайрылып атат. Күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр деп кыргыз элине макалчы болот. Ай, Турат байке, кыйын абалда калды. Мунарбектин суранычы боюнча ошо жигиттерге эле берип келди. Рахмат. Турат байке, рахмат сизге. Анча деле Тайкебиз экенсиз. Жокпу, мына күйөө баласын сыйлады. Рас кылбадыңызбы? Эме күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр дейт. Туура эле кылдыңыз. Тайкел кылып кетти. Мында күйөө баласын кыйган жок, бирок бизден концертке деп билет алган кече. Ай, баракелде. Туугандарга дагы айтыңыз. Канчалык сен Тайкең болсо башка телефондон чалып бизге добуш берсин. Ооба. Дагы бир угарманыбыз бар экен, кыздар азыр көрөлү, балким кыздарга деп келип калды. Алло, саламатсыз? Алло. Оо. Саламатчылык. Мен Токтогул районунан болом. Бирок Бишкекте жашайм. Бул бүгүнкү катышкан биздин чыгармачылык артисттерибиз, ырчыларыбыз, биз көрүп эле жүргөн сыймыктуу адамдар. Ооба. Мисалы Мунарбек Чобиев, Жазгүл, эменин атын унутуп калбадымбы? Гүлназ Бекбосын кызын дайыма көрөбүз. Буларды сыйлайбыз. Бекчи дагы тааныбайт экен, баарын эле көрүп жүрөбүз. Ооба, көрүп эле жүрөсүз да. Ырларын дайым ырдаган концерттерин баарын сыйлайбыз. Рахмат. Добушуңуз кимге? Чобиевди дагы көрүп жүрөбүз. Абдан жашоо мындай чыгармачылык топтор да. Анан эми ушуларга узун өмүр, чын денсаулык, үй бүлөлөрүнө бакыт, чыгармасында ар дайым ошо ийгиликтерге жетишсин, эмгек сиңирген артисттер болсун, эл артисттери болсун. Амин, айтканыңыз келсин. Биз көбүнчө эле ошо эме тиги Мунарбек Чобиевди көп жерден көрүп жүрөбүз. Ооба.
Көйле жерде жүрөт окшойт, Көп жерде көрдüm. Жаз күндү. Рахмат. Ушуларга ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Мен добушумду кыздарга бериппин. Кыздарга? Барекелде, рахмат. Мен азыр жигиттерге береби деп ойлоп аттым эле, жок кыздарга деди. Барекелде. Мунарбек байке. Эме жакшы болду. Каасынан урчка берип койсунбу? Гүлзара көз мен орос Гүлзара чекесин жазалап, сиз көп тааныбай жатпайм мен. Келгениңизге капа болуп атасыздар. Жок, сизди жетекчиси деп мындай бир аз сүрдөп атышат. Жетекчи орос деп жазып алайын да. Ырчы Гүлзара деп жазып аттым деп. Санжыра радиосуна угуп атасыз, ардактуу угарман. Селкинчек долбоору бүгүн бизде конокто Бишкек мэриясынын маданият башкармалыгынын алдындагы Кыргыз руху фольклордук ансамблинин таланттары келип отурушат. Жетектеген Орозобек Кашкаев агабызга дагы суроолор болсо. Андай жигиттер бир жооп болсун. Баракет. Гана. Таекенин добушунан кийин. Эме ушу Таекемдин атынан ушу атбашынан атайын атбашынан чалды. Ушу эме атбашынын жылкыларын Санжырага айдап келеличи. Кымыз ичелиби? Кымыз ичели. Желе келе. Canıma gelsin bol boyuna yılkılar cuşap жаткандай. El bergen maldı tapşırıp elesi düştü yaşlılık. Jayladan birge gel atsağa Cana şana canay bastırır. Jayladan birge gel atsağa Cana şana canay bastırır. Jılqatay çöptün türleri par gülderin sanadan takır gitmeysin ay sağındım gelci sügönüm sanadan takır gitmeysin ay sağındım gelci sügönüm. Hayır emesi gel. Kızlar çok dayanmaya oturalım. Ey men жылқышы sen çaba örgünlemesin akıl zaman. Ülkemiz için işteyli da örgünlemesin akıl zaman. Örgünlemesin ay nur zaman. Эмне деген керемет чыгарма, эмне деген керемет аткаруу. Анан бир нерсени байкадым, Мунарбек байкем ырдап атканда кайра жалжылдап эле жаз күлөжемди карап ырдап атат. Сүйүңүздөргө кеч кирбесин дейт го, ушул кармашкан колуңуздар бекем болуп эле. Бейин сай эртерген. Жылкы айдап келдик эми, кармап эми кулундарды байлап бейини сагыла эми. Мен үчүн ырдап бергениңерге рахмат дейт Турат байкем жазып. Рахмат тайке. Ооба, эми келген телефон чалуу бар экен. Азыр добуш кимге болду экен, мага өтө кызык болуп турат. Алло. О. Кандай? Жакшы. Атчыл элек сандыкта ушул элек кундуз бар деп кайда жүргөнсүң айнанай. Алма үлөккен десем окшоштугуң бар экен.
Жүрөбүз ушул жерде эле Санжираны эле байырлап. Аябай таланттарды алып келишsin. Таланттарына таажын. Айрыкча менин өзүмдүн окуучум жаз. Ай, баракелди. Сизди күтүп аттык элек. Эртеден бери жаз гүл күтүп аткан ушу. Ай, карачы. Меле чоң кубанычта турам. Кубаныч болсо сиздин бу да акмыштык деп жүрөсүз. 11-жума кадырдын 11-нин баласымын деп жүрөсүз. Таанышаңыздар эми? Уроспо синим. На сизди айтып. Бул сиз моодор. Эми эмне кылам эми? Кимге бересиз эми? Билбесим калат дейт. Калыстык кылайын эми. Эки жака тең бирден голос бересем койт. Уят болом. Кандай болуп калды ошондо? Тайып кетем да. Ооба. Давай. 70% балдар 30% старады. Жок, андай болбойт да. Кубаныч кандай деди, агайым? Кубаныч кыла берейчи, ине. Кызына берет да, кызына. Мейли анда кыздарга берели. Рахмат. Чоң рахмат. Тең-тең деген жок, негизи кабыл албай эле коелук. Бирок жакшы сөзүңүз үчүн рахмат. Добуш бир жака эле болуш керек. Эрежеси боюнча. Мына кенен киши да, Жок, бердик, кыздарга бердик. Ошо эми агайдын атынан алгыла. Кыздар добуш улам кыздарга деген сайын кыздардын көздөрү айрыкча жанып тимеле. Кубаныч, бизди кубантуу үчүн көп нерсенин деле кереги жок. Ушундай бир кичинекей нерсеге бактылуу боло беребиз кыздар. Дагы бир угарманыбызды кабыл алып, анан кийин ырдайлы, Алло? Азыр. Алло, саламатсызбы? Санжира радиосу. Санжира радиосу Селкинчек берүүсү. Селкинчек долбоору. Ооба. Менин атым Үмүт. Мен Мунарбек байке, менин биздин айылдан байкем болот. Мунарбек байкеге добушумду берем. Мунарбек байкенин айылдашы, атыңыз? Үмүт. Мунарбек байкеге добуш бердиңиз, Болду. Жигиттер бир упай. Рахмат. Үмүт эже, рахмат. Айылдашы. Рахмат, чоң рахмат. Карындашыңыз окшойт деп калдым. Биздин айылдаш ушундай эле болот өзү. Ооба. Биздин айылдагылар ушундай эле болот эле деп койбойсузбу? Санжирада селкинчек, санат, ыр деп серпилет. Жаңы сезон башталды, жалпыга айтсак белгилеп. Тапшырма, суроо, жооптор таразалап эл билет. Ыр куржуну сөгүлөт, ырыстуу ырлар төгүлөт. Анда салам айтып мекенге, Санжирага төргөт. Санжирада селкинчек, санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 12-ден 2-ге чейин. Санжирада селкинчек долбоору. Санжира радиосун угуп жатасыз, ардактуу угарман. Селкинчек долбоору бүгүн биздин селкинчекти күбөгө келтирип отурган Бишкек мэриясынын маданият башкармалыгынын алдындагы кыргыз руху фольклордук ансамблинин таланттары. Орозбек Кашкаев агабыз жетектеп келип отурат. Бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Мунарбек Чобиев агабыз, Гүлназбек болсун кызы эжекебиз, маданияттын мыктылары Жазгүл Жумаканова эжем, Кубаныч Алиев, Гүлзар Сайнулова жана Рахат Иманалиев дагы келип кошулду катарыбызга. Ооба, жаман эле угулат экен, чын эле кечирим сурайм. Акчап башта. Мунарбек Чобиев агам, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Добушуңуздарды берүү үчүн 312 57 77 98 сандарын териңиздер. Мына Ороз байкеме добуш бербей жатып, а киши таарынды. Таарынып кетти. Эми баягы оор артиллерия деп коет го, Рахат Иманалиев мырза келди, эми жигиттердин баягы башына күн туудуго деп ойлоп атам эми. Көрөбүз алдыда. Азыр болсо мына экинчи бөлүгүбүздү дагы бир жакшы ыр менен баштап алалык. Эмне дейсиздер? Чогуу эле ырдайлыбы? Чогуу кеттик, анда бир ыр, керемет, шаңдуу ыр болсунчу. Мынакей азыр эми баягы санатырларыбызга дагы бир кезекти берели. Кудай буйрса ушул чыгармалар концертибизде аткарылат. Азыр баягы бир кичине мындай тымыздын учучунан дагы баягы элибизге, журтубузга кичине кабардар кылалы. Мына ушул Арыстанбек атабыздын алп санаттарынан
саптарынан бир санатыры деген чыгарманы аткарып берели. Муну Кыргыз Республикасынын эл артисти Табылды Актан агабыз иштеп чыккан. Керемет, гана күбө бололу. Концертте ардактуу угармандар толугу менен угасыздар буюрса. Жалғыз өлсең ачу болбойт, жусаңдан ұрған жаманды, жұртына қалқа ту болбойт. Көлчік толқып көл болбойт, көп жаңғырысыз есен болбойт. Жақшысы арбын болса да, жаманы болбой, ел болбой, алған жарын сыйласа, аял еркек болбой, алысқы жолды баспаса, ошоларды маға мойну тетеді болбой. Не арман, бұл дүйнөдө не арман, бұлыттар менен абасташып, булығып атқана таңдарман, борына балтаңе чабылған, қарағайғайыңе талдарман, кемпирінен айрылып, кейіште жатқан чалдарман. Ай жылызы шықпаса, асманы да қара, түн дарман. Бұлбұлдар ойнын салғаса, бұрығы өз көңілдарман. Абазын ешкім ұқпаса, кендей қозындарман. Тыршылығы жоқ болса, ошол шыршатаға үйді күн дарман. Не қарып, бұл дүйнөдө не қарып, өзегі жанған айыр қарып, өртөнген жашыла жер қарып, мерчемді жергеңа жетпесе, белүндөп соққана жел қарып, улуғың ойчула болбосо, кубара тартқан ел қарып. Қазірден ұшпаса, чалқайыға жатқан ел қарып, ердені чуға өтмөсө, керіліп жатқан жел қарып, анын айтып замаға, тастап бек ақын мен қарып, улуғың ойчул болбосо, өзіңнің қамын ойлосо, кубара тартқан ел қарып, аламат болсо табият, ошол аспан жер аңалам этең тең Ай, керемет. Кандай гана мыкты эмгек болгон. Кудайым буйрса, концертте да эргип, көрөрмандарды көргөндө аткарып бересиздер. Арыстанбектин алып саптары мына жаңыча иштелип чыккан экен. Мындан да кызыктардын баарын көрөбүз десеңиздер, ардактуу угармандар, Кыргыз руху командасынын сонун бир концертине күбө болуңуздар. 27 майда. 27 майда. Саат 18:30-да. Ооба, жазып алыңыздар. Чогуу баралы, Кудайым буйрса, ал концертке. Эми телефон чалууларды кабыл алып көрөлү. Азырынча жигиттер артта, кыздар арт жамым алдыда. Ооба, баары бир артта. Угарман. Алло, саламатсыз? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, таанышалы?
Мен Бишкек шаарынан чалып атам, атым Тамара. Бүгүн эми баягы кыргыз элине бүт таанымал жакшы таланттар келишиптир. Бул жерде тааныбаган эч бир кыргыз жок болсо керек. Таланттарына таазим, иштерине ийгилик, ден соолук бардыгына тең. Андан кийин мен жана эртеден бери ала албай атып, бул Ороз менен Гүлназдар менен кошуна жашадым эле нарында Московскийде. Анан кийин менин эң бир сыйлаган талантым бул Мунарбек да. Анан ушул Ороз менен Мунарбекке добуш берейин деп отурган. Добуш берип коеюн, бирок кыздарды дагы мен аябай сыйлайм. Тиги Гүлназсын эми ал чоң талант, ким дагы ой, атын унутуп калган. Жазгүл, Гүлзар. Кызыбыз дагы, в общем, баары тең жакшы таланттар, бирок таарынышпасын кыздар. Мен Ороз менен Мунарга добушумду берип коем. Рахмат, бар болуңуз. Опшум деген сөзүң үчүн сизге бизден добуш. Бар болуңуз, чоң рахмат. Тетиги нарындан бери кошуналар көрүп алып азыр баягы сиздерге добушум берип коеюн деп телефон чалып аткан экен. Ооба, Кыргызстандын бардык булуң бурчунан чалсаңыздар болот, ардактуу угармандар. Дагы бир угуучубуз бар. Алло, саламатсыз? Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Кутман күн. Бирге болсун. Саадаттын эфирге алайын. Биринчи чыгышың менен биринчи көрүп атам. Биринчи жолу чыгып атам чын эле. Биринчи экранга чыгышың менен Алмагүл эжеңден дагы тең экенсиң. Рахмат. Эми бул кыргыз рухуна чыгармачылык ийгилик каалайм. Ырлардын баары сонун, ырдаган ырлардын баары азыркы эме менен айтканда хит болуп атат. Ата канат дүйнө деген. Келген сайын баарына добушумду берип турам. Эми мен өзүм индилериме нарындан өзүм Кочкордон болом. Кочкордун Ормонхан айынан келген. Рахаттын эжеси болуп кетет экенмин. Рахат келди. Добуш келди. Рахаттын атасы Зайндин Иманалиевичтен сабак алып калган болчу убагында музыкадан. Баарыңарга чыгармачылык ийгилик, баарыңар таланттуусуңар. Жазгүл, Гүлназ, кимде кыздын атын унутуп калдым. Гүлзар. Баарыңарга ийгилик. Биринен бири ачкан ырчыларсыңар. Эл артист деген наамдаргыла, үй-бүлөңөр менен ынтымактуу болгула. Бишкектен Шакен эжеңер, мен дайыма колдойм силерди. Чоң рахмат сизге, бар болуңуз. Концертке сөзсүз келиңиз, эми 27 майда күтөбүз сизди. Дагы бир угарманыбызды кабыл алып, добушун алып, андан кийин ыргалы. Алло, саламатсыз? Саламатсызбы, амансыңбы кызым? Бар болуңуз, аманчылык, келиңиз, кош келипсиз, таанышалы. Мен ошо областтын Мады айынан чыгып жатам. Мадыдан ким дедиңиз? Ырыспы эжем. Келиңиз, Ырыспы эже. Амансыңарбы коноктор? Саламатсызбы? Мен ошо Мунарбектин эле үнүн чоң угуп атам. Ошо добушумду жигиттерге берейинчи. Болду, мына кабыл алдык. Чоң рахмат. Мен анан дагы бир нерсени баса белгилеп айтып коюшум керек. Бул кыргыз руху ушунчалык ар бири чоң талант. Микрофондор ортодо эле калды. Ырдаганда бирок караңыздарчы, үндөрү кандай керемет, Азыр ким тарабында эле кезек? Чогурдагандан кийин чогурдайсыздарбы? Келиңиздер бир жак ырдасын. Азыр кыздарга берели. Кыздар ырдаңыздарчы, себеби жигиттер эки добуш алып ийди азыр эле. Биз жана жылкычын ырдап, жылкыларды ат башынан жылкыларды айдап келбедик беле. Силер саап кымыз бересиңерби, бербейсиңерби я? Сунган колду суутпай, кымызды суусаңга бер дейт. Азыр бир эме кылалы. Назгүл, уруксат берсеңиз, эми баягы биздин топ келип аткандан кийин кыргыз рух фольклор ансамбли келип атканда бир ортодон бир сольный ырдап, ошентелчү. Андан кийин анан бир өзүбүздүн группадагы ырларды дагы аткарууга жетишип туралы. Эми Гүлназ эжем ырдап берсин анда. Жок, мен мындай кылайын деп атам да, эми мына жантан бизге чалып, жакшы сөздөрүн айтып, аталарын берип, добуштарын берип атат. Жалпы угармандар, аталарыбыз, апаларыбыз, баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Анан
Мунарбекти дагы, мени дагы, Кубанычты, Жазгүлдү баары тааныйт. Сей баары өзүбүзчө келип, ушул Санжыра радиосунан келип селкинчеке өзүнчө чыккан дагы күндөрүбүз болгон. Анан азыр мен ушу Гүлзарга берейинчи деп атам да. Эң туура, эң туура. Кайра атын унутуп атышат дейсизби? Себеп дегенде мына ушул Гүлзар биздин кыргыз руху тобунда иштеп атканына 3-4 жылдын жүзү болду. Бирок буга чейин дагы бизге келип 3-4 жыл мурда да келип эмгектен иштеп кеткен. Анан ушул асыга сүрөп биздин баягы аркабыздан да жаштар келатат да. Биз дагы тарбиялап, биз дагы ушундай биздей болсун деп жакшы бир сөзүбүздү айтабыз, кеңешибизди айтабыз. Анан буларды астыга сүрөп турбасак, булар өзлөрү сүрөлбейт да ошончо. Болду. Шакиртиңиз сыпайылык кылып аткан турбайбы? Мына мыкты устаты шакиртин чыгарайынчы деди. Келиңиз Гүлзар айым. Мен Гүлназдын сөзүн коштоп кетейинчи. Себеп дегенде азыр бизде баягы чындыгында мына ороз жетектеп, Гүлназ, мен, Жазгүл болуп биздин кыргыз рухунун өзөгүндө биз келатабыз да. Ана мына ушу кийинки, ушу бизден кийинки өнөрлөрдү дагы бизден кийинки ушу табылдагабыз түттөп кеткен мектепти мына ушул жаштарга дагы бир өзүнчө сиңирип булар да уга жүрсүн, бизден кийин аткара жүрсүн деген таризде баягы биз ушул келатат. Азыр жаштарыбыз бар. Бизде дагы Бекзамир Дегенбаев деген биздин коллективде ушул жигитибиз бар. Назик деген Назик Данияр кызы деген кызыбызды мынакей жаңы алдык. Табихат Руслан кызы деген кыздарыбызды алдык. Ооба, мына ушу бизден кийинки жаштар келатат. Ушул жаштарыбызга дагы бир биздин баягы өзүбүздүн өнөрүбүздү бир калтырып, ушуларда үйрөнүп, өзүнчө бир булар дагы бир эли журтубузга өзүнүн өнөрүн тартууласын деген бир жакшы изги тилекте мынакей ушу жаштарыбыз да келатат. Ошол Гүлназ айткандай ушу жаштарыбыз да келип биз менен чогуу кошулуп ырдай бербей, бир өзлөрүнчө да бир өзлөрүнүн өнөрүн көрсөтүшсүн. Жалпыга кызык болуп калды го эми. Гүлзар Сайнулова, кыргыз рухунун жаш таланты. Микрофонду жакыныраак тартып алсаңыз, Чоң рахмат. Гүлназ сени жакырдайт, аябай неме, эргип алып, рас болду деп айтып келет. Сүйүнүп отуруп калдым эле. Келиңиздер, эми кайда жүрсө карааның, кайдан сени табамын деген жакшы шаңдыр, калгандар бар экен. Кимди жоготтуң? Көрөлү. Ушул ырды айтып берейин. Келгиле, келиңиз. Жакшы жок. Bakılır
эле алыс жакта эмес экен Мунарбек байке, ошол айланада эле окшойт. Сен деби, жок араңарда болбосо да жакын жерде эле окшойт да. Дөөлө чыгылып, дөөлө. Ай, керемет. Бул өзүнчө бир толкундоо сезимдери де, мына устаттар отуруп алып коштоп берип атышат. Кандай коштоо болду? Өзүнтүп коштоп турганда легендарлуу Селкинчек долбоорунда Кыргызстандын бардык жеринде азыр угуп атышат. Мына Гүлзар Сайнулова деген кыргыз рухунун жаш талантына күбө болдуңуздар. Бирдеме дейт го, чоң эле кетебиз го дейм. Азыр телефон чалып бар экен, бизде кабыл алалык. Алло. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, таанышалы. Күн. Бирге болсун. Менин атым Жылдыз, мен Бишкектен чалып жатам. Жылдыз, угатабыз. Мунарбек куда. Кылык кудагы. Гүлназ кудагыйдар. Барыңыздарга салам. Көрөбүз азыр кудасына өрөбү же кудагыйына өрөбү? Эми кудам деген таарынбайт, бир чет байкем болот. Кудагыйлар жакка берем го дейм. Ай, баракелде. Кудагыйлар тарапка берейин. Кудай буюрса жакында концерттери да болгон атат, ошо ийгиликтүү өтүп кетсин концерттери. Анан мен бир өтүнүчүм бар эле, бүгүн мен өзүмдөн улуу эжем Кундуздун туулган күнү эле, ошого арнап бир ырдап койсунчу. Кудаңыз ырдап койсунбу? Же кудагыйыңыз ырдап койсунбу? Өкөтөң ырдап койсун. Болду. Концертке келесиз, кудагый? Обязательно келем. Болду. Кошуна колоңдун баарын ээрчите келиңиз, өзүңүз эле келбей. Гүлназ кудагый, баарыңарга салам. Рахмат. Гүлназ кудагый, Мунарбек куда, Орос куда, баарыңыздарга салам. Рахмат. Негизи мына Ороз байке менен Гүлназ эжем дагы куда күттү, Жазгүл эжем Мунарбек байкем куда күттү дегендей. Ушул балдар Гүлзар Ай, мына. Таң калтат деген ушул турбайбы? Бүгүн Гүлзар айым 2 жолу таң калтырды. Сон, мына ушул балдарыңыздар топ түзүлө элек кезинде, топ түзүлгөндөн кийин ошол жерде төрөлүп чоңойгон турбайбы көрсө? Анан бири-бириңиздердин кудаңыздар бири-бириңиздерге куда болуп эле бир туугандашып кетет деген ушул экен да. Ушул ынтымагыңыздар бекем дей берсин. Рахмат. Дагы бир угарманды кабыл алалык. Алло. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, таанышалы. Добушум Рахатка. Сүйлөй элек деле Рахат мырза, добуштарды алып атат, сүйлөгөндө эмне болот билбейм. Атыңызды айтып коюңузчу. Кубан мырза. Арчебешиктен. Ай, өзүм кочкорлук болом Кара Суудан. Мына. Рахатка бердим. Шамал кайдан келди десе, Кочкордон келген турбайбы? Жакшы, Кубан байке, Арчебешикти көчүрүп 27-синде концертке алып барыңыз эми. Кубандар кыйын болот өзүнө. Кубандардай болобу деппи? Анан дагы бир угарманыбыз бар экен. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык, таанышалы. Автандил менин атым. Автандил мырза. Арраң чалдым го. Ушундай болуп атат эми. Кандай кылабыз? Тыгын бизде деле. Бир айда бир араң чалып бир чыгам да. 2 добуш бериңиз. Анан добушту Бекбосун атамдын кызына берип коюн дедим эле. Ким? Бекбосун атамдын кызына. Ай, баракелде кыздар алдыга чыктык. Рахмат Автандил мырза, бар болуңуз. Эшикте болсо күн өсүп атат. Түш. Шаарда болсо жолдор тыгын. Бирок Селкинчекти күбөлөндүргөндө кадимкидей бир жагымдуу жел келип, салкын тартып турат. Биздин ушул жердеги аба ырайыбыз сиздерге дагы жетсин, ардактуу армандар. Аны үчүн биз менен тыгыз байланышта болуңуздар. Эми ырдын кезеги жигиттерде. Жылдыз кудагыйыбыздын эжесинин туулган күнү экен. Мындай кылалы. Атын атаса куту сүйнөт дейт. Атын атаса куту сүйнөт дейт. Жылдыз кудагый абдан жакшы адам, өзү баягы саламат сактоо жагында эмгектенет. Ырда жазат менимче. Ырда жазат, ырдайт,
комузда кол ойнотуп ырдайт. Өткөндө сүйлөшүп калдык. Ооба, азыр аккордеонду үйрөнүп аткан учур экен. Угуп алып таң калдык. Чындыгында таланттуу адамдар кайсыл жагынан болбосун, баягы ооба, изденишсе чыга берет экен. Андыктан Жылдыз Кудагыйга чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Кундуз карындашыбыздын бүгүнкү туулган күнү кут болсун, өмүрү узун болсун. Кудай таалам кандай аял затына жакшы аруу тилек берген болсо, ошонун баардыгын насип кылсын. Өмүрү узун болсун, бар болсун. Анан азыр тиги Гүлназ кыздарга берип Гүлзар ырдап кетпедиби? Ооба. Анан азыр мынакей Кочкордон дагы көп адамдарыбыз, агаларыбыз, эжелерибиз чыгып атат. Азыр ошо Кочкордон дагы мынакей Кочкордун кулуну, Залкардын туягы, кадимки айтылуу Зайнидин Иманалиев атабыздын уулу Рахат Иманалиев дагы мынакей биздин эмгек жамаатыбызда эмгектенет. Мына азыр ушул Рахат бир өзүнүн бир өнөрүн көрсөтүп берсин, Кандай дейсиздер? Ушул Рахат аткарган чыгарма Жылдыз Кудагый айткандай бүгүнкү Кундуз карындашыбыздын туулган күнүнө арналат. Ооба. Бүгүнкү туулган күнү ээлерине ардайлы дейли. Рахат Иманалиев дагы мыкты талант, мыкты аткаруучу, олончу. Келиңиздер анда. Жакыныраак боло аласызбы? Мунарбек байкем атамды айтып тааныштырып атпайбы? Эме бир чети жалаң кыздар тарапка дагы туулган күнү эси дагы Кундузжевский дагы кыздарга ылайыктуу о кыздар деген атамдардын баракелди. Эй баракелди. О деген жерден О деп коелубу? Айтып туралы. Ай, болду. О деген жерин чогорду айткенбиз. О кыздар деген. О кыздар. Кеттик анда. Baratkan yaşlıktı Aldından bir kayırıp koyular O kızlar, kızlar, kızlar Aldından bir kayırıp koyular O kızlar sunsayı şordular Hardayın çaydar bolgular Barattan yaşlıktı Biligin çoğ oytup koydular O kızlar, kızlar, kızlar Biligin çoğ oytup koydular Okşoş yiğittin koluna Gül sunsa gül alıp koygular O kızlar, kızlar, kızlar Gül sunsa gül alıp koygular O kızlar, kızlar, kızlar Gül sunsa gül alıp koygular Anan ardayın çayları buldular Anan turmuşta baktılı buldular Дүркүрөгөн кол чабуулар жаңырсын. Ооба, кыздар жаркырап эле турсаңар, биз гүл сунабыз, гүл сунсак алып койгула деген ыр болду демек. Гүл алыш үчүн кыздар жаркылдап туруш керек экен. Ай, баракелде. Kızlar, kızlar Gül sunsa gül alıp koygular Классикага айланып калган керемет ырды, керемет аткаруу болду.
Бар болуңуздар жигиттер, кыргызымдын мырзаларынан айланса болот. Бир эле ыры менен, бир эле сөзү менен жаркытып койду го жан дүйнөбүздү. Жырга эле калбадыкпы? Азыр телефон чалуулар бар экен, добуштарды берсе андан да жыргап калабыз. Урматтуу абонент. Апей, бул эмне дегениңиз эми? Абонент дебей туруңузчу эми. Телефон номерубуз 0312 57 77 98 ардактуу угарман. WhatsApp номерубуз 702 57 77 98. Убактыбыз аз эле калды, ошол себептен байланышка тезирээк чыгыңыз. Добушуңузду бериңиз. Алло. Алло. Арыбаңыз угарман, таанышалы. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Селкинчекпи бул? Селкинчек, ооба, селкинчектин беле көзүнөн жанбай турат. Кутмандуу күнүңүздөрдөн. Бирге болсун. Атыңыз? Мен Бишкек шаарынан Кочкорбай. Кочкорбай, ооба. Сизди угатканыңызга кубанычтабыз. Кимге добуш бересиз? Кеч чалып калдым. Бүгүн конокто кимдер? Кыргыз руху фольклордук ансамбль. Кап кеч кошулуп калган турбайсызбы? О, кеч. О, чиркин дүнү. Чыгармачылык. Добуш берип атабы? Ооба, кимге бересиз? Кыздар тарабына берем. Мына. Кыздар тарабына. Жаз күнү убагында учурашып калдыңыз да. Бек болсун кыз эжекебиз бар, ошол эжекеге. Ай, болду, рахмат, рахмат. Ай. Ушул убакта селкинчек болчу эле, кимиси болсо да барып келейин деп келген биздин туруктуу угарманыбыз окшойт. Кийинки угуучубуз эмне дейт болду экен? Алло. Мен Жалалабаттан булашкан Аскаралы. Жалалабаттан? Аскаралы. Аскаралы. Мен кандай силерге келип убакыт аз калды. Ооба, аз калды. Кимге добуш бересиз? Менин досум айымдарга. Айымдарга. Ай, баракелде. Бар болуңуз Аскаралы. Абалтан кыргыздын кызын сыйлаган мырзаларыбыз. Ооба, бар болуңуз. Дагы бир угарманыбыз бар. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Мен Табастан. Добушум Гүлназга. Кыздарга. Мунарбек байке, эмне дей алабыз эми? Эмне дейли, айтыңызчы. Бул өзү биз эмнеге келгенбиз деп таң калып отурам бул. Кыздарды жиберсек болот. Кыздарды жиберип эле тиги окемде эле эшикке суу ичип кетсек болмок экен. Бирок мындай кылыңыздар эми, концертте көрсөтүңүздөр. Көрсөтөбүз. Концертте көрсөтүңүздөр. 27 май күнү барыңыздар ардактуу угармандар. Бүгүн ала албай калган өчтү, кекти ыр менен ошол жерден жигиттер алып берет. Буюрса, анда убактыбыз өтө эле аз калган экен. Бир ыр болсун дагы жыйынтыктайлы, кандай дейсиздер? Кайсыл ырдырдайбыз? Анда азыр бизден ошол жамаатыбызды кыргыз элине, Жумурай журтуна ошол чыгарма баягы таанытты десек жаңылышпайбыз. Мына ошол чыгармадагы азыр жогоруда сиз өзүңүз айткандай баягы чет өлкөлөрдө дагы жаңырып атат. Кыргызстандын болгон 7 дубанында жаңырып атат. Чек арадан чыгып кетти булар. Ооба, чек арадан чыгып кетти. Себеп дегенде чек арадан чыгарып жанагы кайсылы Италиялык блогер муну баягы ырдап чыккандан кийин да бир өзүнчө бир аброюн жогорулатты десек болот да. Муну ата канат десеңчи, о чиркин дүнүйө деген чыгарманы берели. Асманда жылдыз болот турбайбы, жакшы кыздар жакада кундуз болот турбайбы, жакшы кыздар жакада кундуз болот турбайбы да, кундуз болот турбайбы.
ағаштың таттуысы тұздан шығат тұрбайбы, күзде толған береке қыштан шығат тұрбайбы, жаман аял барысыңа қыздан шығат тұрбайбы, қыздан шығат тұрбайбы. Nesi жарашса, гүл küçük sak болып, алған ері жарашса, қара қатын ақ болып, қаража келіндер қайленеге қас болып, қайленеге қас болып. Бай жақшы, бермесе да бай жақшы, жесең дағы май жақшы, жебесең да май жақшы. Қадір білмес келінде қақшып қалған сай жақшы, қақшып қалған сай жақшы. Жақшы адамдар түбелі, өлбей тұрған болсочы. Жақшы адамдар түбеліға өлбей тұрған болсочы да, өлбей тұрған болсочы. Ата қанат десеңші, о чиркін дүние. Ата қанат десеңші, о чиркін дүние. Ата қанат десеңші, о чиркін дүние. Ай, баракелдем. Ата қанат десеңчи, о чиркин дүние уақыттың ғана аяқтап қалғандығы болбосо, мына эми табыбызга келип, эми бир көрсөтөбүз деп турганда аяктап калды. Тилекке каршы, бирок жакшылыктын эрте кечи жок. Кудайым буйрса, концертиңиздерди аман эсен өткөрүп алыңыздар, андан кийин да ырдаша турган убакыт көп болсун дейли. Ушул селкинчекте жолугушалы. Азыр мен сиздерге микрофон узатайын, Гүлназ эже. Кыска нуска айтып өтсөңүздөр. Урматтуу Санжыра радиосунун угармандары, НТС каналынын көрөрмандары, урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Жанатан бизди колдоп, бизге аябай добушуңуздарды берип, батаңыздарды бергенсиздерге. Азыр бизге ушул эфирде аз эле кыргыз ырдалып калды. Кудайым буйрса ушул 27 майда филармонияга, улуттук филармонияга келсеңиздер, биздин болгон өнөрүбүздү, болгон ырларыбызды угуп чер жазып кетиңиздер. Баарыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу, биринчиден баардык биздин көрөрмандарыбызга, күйөрмандарыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына бүгүн баягы апаларыбыз, аталарыбыз, байкелерибиз чыгып, жакшынакай өзүлөрүнүн добушун берип кетти. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде ар бир адам баягы ушул өнөрдү багып, өнөрдү сыйлап турса, ал адамдын баягы жан дүйнөсү таза болуш керек деп биз билебиз. Андыктан баарыңарга терең ыраазычылык билдиребиз. Санжыра радиосунун жалпы жамаатына чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул бизге баягы өнөр адамдарына ошо сиздер абдан алтын көпүрө болуп бересиздер. Биздин өнөрүбүздү радиодон, теледен көрбөсө кандай өнөр таанылат дегендей. Андыктан ошо сиздердин чыгармачылыгыңыздарга, иштериңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, көрөрмандарыбыз, өнөр баккан адамдарыбыз, мына 27 майда баягы атын атаса кутусу үйүн өттөйт. Кыргыз руху фольклордук тобунун уюшулганына 20 жыл болгон экен. Ушул 20 жылдыгыбызды белгилеп, биз Улуттук филармонияда 27 майда саат 18:30-да концертибизди берген турабыз. Андыктан ушу концертибизге келип, биздин баягы толугу менен өнөрүбүзгө баа берип, күйөрман болуп, колуңуздарды чаап, бир жан дүйнөңүздөргө жаназага алып кетиңиздер. Ай, баракелде. Бишкек мэриясынын маданият башкармалыгынын алдында Кыргыз руху фольклордук ансамблинин таланттары келди дагы. Кыздар жана жигиттер жарышып, кыздар 16 упай менен алдыга чыкса, жигиттерибиз 8 упай менен утулуп берди. Андай керемет. Кудайым буйрса, бүгүн
тарта ырдадыңыздар деп ойлойм. Мунарбек байке концертте мына ошол жерден көрсөтөбүз, Кудайым буйрса. Концерттен көрсөтөбүз. Кыргыз рухунун концертине барып, рух дүйнөңүздү толтуруңуз, ардактуу угарман. Барыбыз чогуу баралы, чогуу колдойлу, эргүү алып, жашарып дегендей, жан дүйнөбүздү аруулантып келели. Бүгүн берүүнү мен Назгүл Акунова алып бардым. Угушканча сак саламатта туруңуздар. Санжира радиосунан эч кайда алыстабаңыздар. Ал эми жигиттер утулгандыгы үчүн кыздарды кафеге чакырат. Санжирада селкинчек, санат ыр деп серпилет. Жаңы сезон башталды, жалпыга айтсак белгилеп. Тапшырма, суроо, жооптор таразалап эл билет. Ыр куржуну сөгүлөт, ырыстуу ырлар төгүлөт. Анда салам айтып мекенге, Санжирага төргөт. Санжирада селкинчек, санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 12-ден 2-ге чейин Санжирада селкинчек долбоору.